Ассаламу алейкум боордоштор. Экинчи рет кайрылууга туура келди. Азыр Палестинада мусулмандарды өз жеринен еврейлер, жөөттөр кууп өлтүрүп атканда, мусулмандардын ыйык мечити болгон Акса мечитин тартып алып, аларды мусулмандарды ал жерден коолап аткан учурда биздин өлкөдө ошол жөөттөрдүн акчасына сатылган мугалимдер, атеист мугалимдер, мусулман кыздарды жоолугу менен мектепке киргизбей кырсым көрсөтүп атат. Билим берүү тармагына МПшниктер 20 жылдан бери аралашып келет. Бул билесиздер, ар келген сайын динсиздиктин идеологиясын алып келип, биздин мугалимдерди маңкурт кыла жаздады. Ар түрдүү тренинг, семинар, сабактарды өтүп мээсин айнытты. Азыр Газада, Палестинада корголуп аткан мусулмандарга дуа кылып, Аллах Таала аларга жардам берсин деп дуа кылуудан башка эч нерсе кыла албайбыз. Колубуздан келгени дуа кылуу гана. Ушунчалык деңгээлде алсызбыз. А бирок өз элибизде кордолуп аткан алсыз окуучу кыздарыбыздын жоолугун, хижабын коргоп чыгуу баарыбыздын колубуздан келет. Пенде колунан келген ишти кылмайынча, аткармайынча Аллах Таала жардам бербейт. Биз милдетибизди аткаралы. Аллахтын өкүмүн аткаралы. Биз колубуздан келгенин кылалы, Аллах Таала колубуздан келбегенин берет. Көз алдыбызда кыздарыбыздын жоолугун чечтирип мектепке киргизип атат. Мектепте кысым көрсөтүп атканын көрүп туруп, унчукпай отуруп алсак, анда Аллах Таала биз сыяктуу былжыр, жалкоо, көңүл кош пендесине жардам береби? Эртеден кечке акчанын артынан дүйнө деп кууп жүрө бербестен, бир аз убакыт бөлүп, жолукчан карындаштарыбызды коргоп койсок болбойбу? Палестинада кордолуп жаткан мусулмандарды дуа менен жана өз мекенибизде кордолуп жаткан жолукчан карындаштарыбызды колубуз менен коргоого аракет кылбасак, Аллах Таала алдында кандай пенде болдук, кандай адам болдук? Эч нерсе кылбай карап олтуруп, анан кыяматта биз Аллахым бизди пайгамбарлар менен бейиште чогуу кыл деп кантип дуа кыла алабыз? Пайгамбарлар жана ага ээрчиген ыхластуу мусулмандар Аллахтын өкүмү үчүн аракет кылышып, ушунун артынан өлүп кетишкен го. Аллахтын өкүмүн көтөрөм деп. Биз ушуга жоолук маселесине бир аз убакытты бөлө албайбызбы? Хижапка каршы чыгып аткан мектепке суроо узатып, укук коргоочу барса, итти кубалагандай сырттан айдап чыгарып атышат аханаңдер. Дагы карап олтура беребизби муну карап? Эмне мектеп алардын жеке менчигиби? Хижапка каршы чыгып аткандар, Аллахтын буйругуна каршы чыгып аткандар, карындаштарыбыздын жоолугу мектепте эмне? Силерди муунтуп атабы? Тек койгула кийген кийип жүрө берсин. Мен билгенден 20 жылдан бери хижап кийген эже карындаштарга, мугалимдерге хижабы себептүү басмырлап, кемсинтип келинет. Муну эми алардын укугун мыйзам чегинде коргоюн деп эл арасынан активисттер коргоп чыгышса, чаласабат атеист мугалимдер чычалап жатып калышты. Кече жакында 17 май күнү Жалал-Абад областынын Базар-Коргон районундагы Макренко мектебинин мугалимдери топтолуп митингге чыгып хижапка каршы кыйкырышты. Жалган жалаларды айтышып, өздөрүнүн уят эле кылышты. Мурда кылып жүргөн кылмыштары элге ачык чыгып калса, эми алар катасын оңдоонун ордуна кайра эле кежирленип өздөрүн төмөн даражага түшүрүшүп атышат. Алар жоолукка, орозо туткандарга каршы чыкканы аз келгенсип, эми жолукчан кыздарыбыздын укугун коргоп чыккан укук коргоочу Кубанычбек агайды да соттоп берсин деп кыйкырып чыгышты митингде. Бул кантип болсун? Койгула мугалим кесиптештер. Өзүңөрдү көп уят кыла бербегилечи. Көтөрүп чыккан маселеңерде жалаң эле жалган жалалар жүрөт. Жаш бала да ишенбей турган сөздөрдү айтып атасыңар. Террористтер басып кетти, вахабисттер басып кетти деп. Силер жолукка кысым көрсөтүүнү токтоткула, болду. Эч ким эч нерсе кылбайт. Эң биринчи өзүңөр зөкүрлүк кылып, алсыз окуучуларга мыйзамсыз аракеттерди кылып, анан эми аларды мыйзам талаада коргоп чыгышса, байкуш болот түшөсүңөр да. Мындай жорук интеллигент адамдарга, айрыкча мугалимдерге такыр жарашпайт. Биз деле мусулманбыз деп мусулмандарга каршы чыкпагыла. Мусулман деген Аллахтын буйругун кынтыксыз моюнсунуп аткарган инсанды айтат. Сен чыныгы мусулман болсоң, жоолукка каршы чыкпа. Ар бир балагатка жеткен кыз жоолук салынууга милдеттендирилген шарият боюнча. Денени тосо турган узун кийимдерди кийбестен, авратты ачып жүрүү, жоолук салынбай жүрүү чоң күнөө. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Валиядрибна бихумурихинна аля жуюбихин ва ла юбдина зинатахун." Сулуулуктарын жоолуктары менен жашырып, баштарына жоолугун салынышсын. Нур сүрөсү 31-аят. Кээ бир интеллигент чалыш эжекелер өзүнчө акылдуу болуп, жоолук салынбаса да жүрөк таза болсо болду дешет. Силер эмне пайгамбарлардын аялдарынан да, кыздарынан да жүрөгүңөр таза болуп кетти? Жер бетинде эң жүрөгү таза болгон сахаба аялдар, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө да хижап кийүү, жоолук салынуу фарз кылынган.
Аллах Таала ыйык Куранда пайгамбарыбызга буйрук кылып айтат: "Я айюхан наби, кул ли азважика ва банатика ва нисаил муъминин юднина алейхинна мин жалабибихин." Эй пайгамбар, аялдарыңа, кыздарыңа жана ыймандуулардын аялдарына айткын: үстүлөрүнө сырткы кенен кийимдерин жабынышсын. Залика адна ан ю'рафна фала ю'зайна ва кана Аллаху гафурур рахима. Бул алардын таанылуусуна жана кордук көрбөлөрүнө өбөлгө түзөт. Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү. Ахзаб сүрөсү 59-аят. Аллах Таала аял затын өтө баалуу, кадыр барктуу кылып жараткан. Алардын ошол кадыр баркы, абийри жана баалуулугу өз абалына сакталуусу үчүн денелерин көргөзбөй, узун кийимдерин кийип жүрүүнү парз кылды. Эгерде алар Аллах буйругандай кийинип жүрбөсө, анда жер жүзүндө бузукулук жайылып, Аллахтын каарына калып, бул дүйнөдө да кор болот. Ал эми ахиретте тозокко түшө тургандардын катарында болуп калат. Азыркы күндө алсыз окуучу кыздарга кысым болуусу, дин үчүн кыздарыбыздын кыйынчылыктарга кабылуусу эмнеден кабар берет билесиңер, урматтуу бир туугандар? Бул деген пайгамбарыбыз 14 кылым мурда айтып кеткен айкын кабар ишке ашып жаткандыгынан кабар берет. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Яти алан нас заманун ал-кабид ала диних кал-кабид ала ал-jamar." Адамдарга ушундай бир заман келет. Ал убакта динди кармануу кол менен чокту кармангандай оор болот. Ат-Тирмизи. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, чокту кол менен кармоого мүмкүн эмес. Чокту кармап туруу эч кимдин колунан келбейт. Анткени чок колду күйгүзөт. Динди кармануу мына ушундай кыйын болот. Бул хадистен алына турган дагы бир сабак: эгерде динди кармануу чокту кармангандай кыйын болсо, анда бул дүйнөдө ошол чокту кармаганга чыдай албаган адам кыяматта тозоктун отуна эч качан чыдабайт. Мына ошондуктан канчалык динди кармануу оор болсо да, Аллахтын буйруктарын аткарып, ага моюн сунуп, динди бекем кармануубуз абдан зарыл. Жолукчан эже карындаштарыбызды коргоп чыгуу оор болсо да коргойлу. Кыяматта Аллахтын алдында ар бирибиз жооп беребиз. Ыймандуу эже карындаштарга айтарбыз: сабыр кылгыла жана диниңерге бекем болгула. Анткени Аллах Таала сабыр кылгандар менен бирге.